Долбоордун эрежелери. Чакырылган конокко 5 суроо ар кайсы тармактан берилет. Берилген суроонун жообун билсе да, конок өз контакттарынан жообун алат. Суроолорго 50 секундда убакыт берилет. Эгерде абонент туура эмес жооп берсе, анда 10 секундда кебейт. Суроолордун бардыгына туура жооп алсак, бизден акчалай сыйлык болот. Авторитет биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum достор. Назарыңыздарда авторитет долбоору. Бүгүн бизде конокто 3-чү сезонубузда белгилүү мыкты ырчылардын бири Колчалар менен Добур мырза. Кандай жакшыбы? Нерсеңиз жакшыбы? Бар жайындабы? Оюн шарт түшүнүктүү? Аны эмесе биз суроолорго кетели. Башта айткандай 50 секундда. Бизде 5 суроо болот. 5 суроо музыка тармагы, кино жаатындагы суроолор, гендердик суроо, мектеп программасы жана нукура кыргызча суроолор. Кайсынысын тандайсыз, өзүңүз байкаңыз? Гендердик суроо, мектеп программасы, нукура кыргыз, нукура кыргыз балекелде. Биз суроо беребиз, сиз билсеңиз дагы жообун бизге айтпайсыз. Болгону биз телефондо контакттарын алабыз. Аны эмесе кеттик, биз баштадык. Добур менен нукура кыргыз темасы. Чалбар деген эмне? Жооп беришим керек. Билесизби, билбейсизби, сизге баары бир. Чалбар билесиз, телефонуңузду ачып бериңиз, контакттарын. Атай Кумтур. Кумтурду да? Жакшы. Бека Чал деген ким ал? Эме, машина сатып иштейт. Бека Чал. Чал деп коебуз. Чал окшош болот. Бека карганбы? Ал Кайман атты мен койгон эмесмин. Өзүнүн классташтары коюптур. Бектемир Маймай Юсупов. Бектемир менен жакында бир чоң иш кылганбыз. Жакшы. Маймай Юсупка чалабы? Чалбар деген суроону сурайбыз. Мыкты актерлордун бири Бектемир Маймай Юсупка азыр чалуу жүргүзөбүз. Өзүңүз сүйлөшөсүзбү? Жок, сиз сүйлөшөсүз да. Звонок кетпей койду. Сиз чоң спектакль кыласызбы? Виталик Стопудов деген ким ал? Виталик жигит ооба, ММА да. Буша классташ деген ким ал? Кече кайнысын той болуп ошол жакта кече жолукканбыз. Классташ кызым болот. Буша классташ кызга кече кездиктиңиз көптөн бери эмес. Билет болуш керек эми, балким чалып эле сураса болот. Дайыр Исмадияровдун сурап көрбөйлүбү? Дайыр Исмадияров суроого жооп беришиңиз керек. Өзүңүз суроону түшүндүрөсүз. 50 секунда бар бизде. Громкий коебуз. Айтыңыз, ушундай. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дайыр, мен передачада отурам. Долбоордо авторитет деген, анан кийин сага азыр эме суроо берем, ошону жооп беришиң керек да. Нукура кыргызча сөз. Чалбар. Чалбар деген эмне? Ремень, шым. Жооп кабыл алдыкпы? Жооп кабыл алдык. Баракелде. Дайыр мырза, туп-туура жооп бердиңиз. Добур мырзаны сиз сактадыңыз. Чоң рахмат сизге. Баракелде. Колчалар болсун. Баракелде. Чоң рахмат. Сен кыйын турбайсыңбы? Баракелде. Рахмат. Дайыр мырза мынакей 27 секундада 28-30 секундага жетпей жоопту туура берди. Ремень, шым деди. Туп-туура бул себептегенде маалымат бере кетели. Чалбар деген бул териден жасалган илгеркилердин шымы. Эми азыр заман өзгөрүлүп, андай эч ким кийбей калгандыктан бул нукура кыргызча сөз болгондуктан эч ким колдонбой калды. Чоң рахмат, колчолор болсун, баракелде. Улантабыз, аны эмесе кийинки суроо кайсысын тандайсыз? Нукура кыргызчаны бүтүрдүк. Мектеп программасы, гендердик суроо, кино, музыка. Кайсысынан? Мен мектеп программасы. Мектеп программасы, жарайт. Мектеп программасы суроосу мындай, Добур мырза. Кишинин генинде канча хромосома бар? Билесиз, билбейсизби? Өзүңүз билесиз. Бирок азыр жоопту биз контакттардан издейбиз. Кишинин генинде канча хромосома бар? Кемпирим. Ким бул? Кемпирим? Келинчегиңизби? Келинчегим. Келинчегиңиз жаш болсо кемпир беле дегенде эле. Кемпирим дейт. Кишинин хромосомасында канча бар дейт? Класстагы классташ кызымдан сураса болот. Бир убакытта өзүңүз Отличница. Отличница.
Бир жолу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кимге кааласаңыз өзүңүз чалып сурасаңыз. Азыр сурайсызбы же кийинки суроолордо? Айырмасы жок өзүңүз. Айырмасы жок. Анда эмесе муха гамбургерде сокулук дейт. Дунган бала. Дунган бала. Сокулукта жолдун боюнда машина иштеткен бала. Танисың. Жарайт. Кийинкиси Өмүрбек Мойка Май дейт. Птичка деген ким? Дос балам. Дос балаңыз птичкабы? Өзгөчө аттар. Өзгөчө птичка. Чалып сурасак болот, слушай. Птичка дейт го. Таң калыштуу. Эмнеси птичканын? Эме, өзүнчө бир жоругу бар. Жоругу бар? Ооба. 15 жыл мурда. Птичка. Өз аты ким? Атлет. Атлет классташыңыз, дос балаңыз. Дос балам. Элдин баары билет птичка дегенди. Ооба, билет. Менин дос балдарым билет баары эле. Алло, птич. Алейкум ассалам. Птич, азыр эме? Мен передачада отурам, Долбоордо. Анан кийин бул жактан ошол суроо контакттар жооп берет экен, мен тааныштарым анан кишинин генинде канча хромосома бар? Жооп берип койчу. Bilmiyorum, iki болуш керек. Так жообуң керек. Эки. Эки дейт. Жооптур эмес. Баракелде. Сиздин птичка досуңуз, чымчык досуңузбу, же турна досуңузбу чыкса, сиздин 10 секундаңызды жеп кетти. Мүмкүнчүлүгүңүз бар, колдоносузбу, өзүңүз кимге чаласызбы? Эме чалуу боюнчабы? Өзүңүз каалаган бирөөнө чалганга бир мүмкүнчүлүк бар. Добур мырза өзү тыңдап 3-чү кишисине издеп атат. 3-чү кишиси алса алды, албаса биз издейбиз. Ошондой эле. Анан бул кийинки мүмкүнчүлүк кийинки алат. Мүмкүнчүлүк кийинкиге калат. Аля! Вика, ассаламу алейкум. Эфирде отурабыз. Да. Анан сага суроо. Кто хочет стать миллионером? Адамдын кишинин генинде канча хромосома бар? Жооп берип койчу. Затрудняюсь ответить. Птичка жооп берди, туура эмес жооп берди. Эки деп туура эмес жооп берди. Эки эмес, определенный эмес. Моңголдардыкы бирөөсү асты, бирөөсү кем. Көбүрөөк биздики 32 болуш керек, по-моему. Точно айта албайм. Вариант ответтер бар экен? Жок экен. 32? Биз кыргыздар или адамзаттын мутант деп коебуз да 32 деп. Тишиң сыяктуу. Тиш сыяктуу, тиш сыяктуу бирөө тиш берсең 32, 36 тиш дегендей эле. Баракелде, эч кабатырланбаңыз. Ким азыр кимге чалдыңыз? Мика деген досуңуз. Классташыңыз сиздин 10 секундаңызды 32 деп кемитип салды. Баракелде. Улантабыз, баракелде. Кийинки сен биз тандайбыз. Сизде бир мүмкүнчүлүгүңүз менен ошону менен 30 секундаңыз калды. Адил Битмейкер деген ким? Адил Битмейкер ал эме, номери российский. Российский номер. Аза братан Монгол Россия дейби? Аза братан Монгол. Монголия алып кой. Жок. Кыргыз элеби? Районский эле братан. Кебетес Монголго окшошпу, район дейт. Кеткенче Аза братанга чалып көрөлү. Монгол. Жакшы экен. Районский братан. Чоң служба кылганбыз. Чоң служба, каякта служба кылдың? Ички аскерде. Ички аскерде. Спорт ротада. Кайсы жылдары? 2006. Ошондон бери монгол калып эле, же ага чейинби? Алло. Ассаламу алейкум, братан, кандайсың? Алейкум ассалам, жакшы. Мен добр таңдар да. Брат, нормально. Братан, короче, эме я на передач. Түз эфирден. Адамдын генинде канча хромосома бар? Ошого суроого жооп контакттан тандап алдык бияктан. Адамдын несі? Генинде канча хромосома бар? Хромосом бар. Адамдын генинде канча хромосом бар? 40 секунд так, 5-10 секунд калды. 30 секунда болчу. 30 секунд эле. Баракелде. Монгол кечирип коюңуз. Сиз добур мырзанын
Дагы 10 секундасын жеп кеттик. Баракелде. Эч кабатырланбаңыз, улантабыз ушул суроону эле. Бизде 20 секунда калды. Сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Ал мүмкүнчүлүктү колдонобуз. Бул мүмкүнчүлүк кандай десеңиз, бирөөгө чалабыз. Өзүңүз каалаган бирөөгө бир сөз айтып ишендиребиз. Түшүндүңүзбү? Суроо мындай болот. Кыскасы бизнес баштадыңыз. Бизнес баштап туруп анан ага жалгыз иштеп жетишпей атасыз. Ал эмне бизнес сураса айтасыз. Мисалы үчүн эчкинин тыбытынан бир жалаң бүт кийимдер же болбосо кийим чыгарабыз. Бүт мужской, женский, бүт кышкы, жайкы балдарыкта кете берет. Только ошол бизнеске сен партнер бол, мага жардам бер десең аны ишендиресиз. Анан аяк жагында өзүңүз ушаса бир ошого бир 2000 сом аз жетпей атты, 2000 сом барбы берип турасың дейсиң да. Жарайбы? Эме тамашага саламбы? Тамашага салып ишендиресиз. Россияга экспорттойбуз, балким ошол жака да барасың сен. Мен правый рукам болом дейсиң, өзүң түшүндүрөсүң. Эчкинин тыбытынан кийим. Эчкинин тыбытынан кийим жасайбыз, бирок Россияга барабыз. Мага жардам бер, бизнес баштадым. 100% кепилдик берем. 100% пайда түшөт деп иште. 2 минут убакыт бар. Анан аяк жагында 2000 сом жетпей атты, ошого берип турасың дейсиң. Азыр, Анан бир айтып кетиш керек, бул эң аяк жагында чыкса 2 минуттан ичинде сетевой маркетинг деген сыяктуу анын башын айландырсың керек да. Бирок ишениш керек. Марска чалбайлы анда. Марска айландыралы. Марс баракелде ырчы жигитке чалгантат. 2 минут убакыт бар. Бизнес баштаган атасыз, партнер болду. Жакшы ойлондум, кече 2 күн 3 күн ойлонуп ошону баштадык да. Бирок айтасыз 2000 сом жетпей ошо берип турасың дейсиң. Так. Эчкинин тыбытынан дейсиң да? Бирок эфирде айтпайсың. Мында реально деп айт. Алло. Алло. Алейкум ассалам. Марс жокпу? Марс, эмне жок болчу? Короче, тиги сен менен сүйлөшөбүз, Рус, сенби? Короче, бир бизнес баштадык. Эчкинин тыбытын экспортко чыгарабыз Россияга. Эмне? Эчкинин тыбытынан кийим тигебиз. Кийим? Эчкинин тыбытынан кийим тигебиз, ошону экспорт кылабыз Россиягачы. Кошуласыңарбы? Короче, мен 100% кепилдик берем. Аябай мындай ыңгайлуу бизнес экен да. 100% боло тургандайчы. YouTube'дан көрдүм, эч жакта жок экен. Эме болуш керек бул жакта кандай канча акча инвестиция болуш керек. Чоң акча чыгарабыз. Чоң кылабыз. Азыр силерден бир 2000 сом таап туруп салуу ишиңер керек болот. Азыр кармап калыш керек болот да. Могул жактан кетип атыптыр. Бир машина кетип атат, ошого салуу иш керек. Азыр бир аз жетпей атат. Мен калганын бердим. Азыр 2000 сом таба койгулачы. Азыркы. Жок, 2000 жетпей атат дейм. Бая клиптин акчаларын да берип салдым бүт. Пока. Кандай десең, эметчи, айтчы. Марстарга айтчы балдарга. Тиги 2000 сом таба калыш керек. Аябай мындай жакшы акча түшөт да. 2 күн, 3 күн ичинде. Азыр барбы, табасыңарбы? Эмне жок азыр. Жок, тиги Марстан сура, тиги Данчиктен сура, Негрден сура. Данчикте жок, Марста деле жок белем Марс. Бар болуш керек анда. Балдарда. Кечен берсеңем бар. Кыскасы таба коюш керек болот, ошону таба койчу. Да, эме керек. Чалып көрчү, жакпайка. Мен уже Ишенди. Самый главный ишенди. Бул мен атын чалып калдым. Ким дедиңиз? Руслан Док. Ошол эме. Марстын менеджери. Марстын менеджери. Баракелде. Руслан мырза, Добурга сиз 2 минутта бою ишенип, 10 секундасын кайрып бердиңиз. Андан бизде 20 секунда калган, 30 секунда менен суроону улантабыз. Адам кенде канча карамаса бар дегенде, эми мүмкүнчүлүгүңүз да калбай калды. Бардыгын биз бүтүрдүк. Контакттардан улантабыз. 30 секундаңыз калды. Ажы балам, айдыжы карап алта. Айдыжы. Жарайт. Анысында. Жарайт. Сарабал табай койгон.
Айдыжы карап алды. 30 секундда. Адамдын кенде канча хромосома бар деп кыска нускада эфирде айтпайлы го. Убакыт. Айдыжы кандайсыңар? Жакшы. Айдыжы суроо. Кыскасы эфирден суроо тиги адамдын кенинде канча хромосома бар? Ошого жооп бере аласызбы? Ким? Айдыжы эме 20 секунд бар. Кто хочет стать миллионером деген передачада отурам. Сизге чалып атабыз контакттанчы. Анан адамдын кенинде канча хромосома бар? Мен оюнча 7 болуш керек. Чоң рахмат. Кичине жакын бар келди. Айдыжы 10 секундаңызды алып кеткен үчүн куттуктайлы. 20 секундда калды. Баракелде. Айдыжы таң калыштуу. 7 хромосома дегенде уккандар таң калышы керек. Мотосикке караганда жакыныраак. Жылдызбек клипмейкер дейт. Илхам Жеңиш. Илхам дегенде дос бала бар. Ильяс Андаш. Чалып көрөлүбү? Баракелде. Ильяс билиш мүмкүн. Ильяс билиш мүмкүн. Немис да. Ильяс эң эле пунктуалдуу кишилердин бири. Азыр көрөбүз. 20 секунддун ичинде адамдын хромосомасында канча генинде канча хромосома бар дегенге жооп алган турабыз. Айтпайбы бат-баттан суроону беле. Эфирдемин. Суроо. Эфирде суроо. Ильяс мырза, Добур мырзаны сактаңыз. Мен тиги өзүм оюмдагы жоопко дагы сомнение болуп баштадым. Өзүң оюңда билем дебедиң беле? Билем, бирок айтып эле кечкинче. Жакындап айтабы? Жок, жакындап. Кээ жакындап. Илюха, братуха, эфирден суроо. Адамдын кенинде канча хромосома бар? Канча хромосома бар? 2, X анан Y. Бул жооп болгон тиги башка. Туура эмес болчу. Адам 10 секунд бар. Адамда же эркек делеби? Адамда, адамдын кенинде. Адам ген Убакыт келип калды. Адам кенде 2 дейт го. Айланайын 7, 2. Ильяс мырза, Добурдун жанатан бери жеп келаткан 20 секундасы эми 10 секундда калды. 10 секунд. 10 секундда. 10 секундда калды. Экинчи суроо менен баракелде. Майра Мөкөлкыз. Макс Каракол тамада дейт. Максат Надырбеков. Мен. Берелби? Или Манас Алыкуловго берели? Мен. Манас Алыкуловго беребиз. Манас Алыкулов, колуңдан келсе добур досуңузду сактаңыз. 10 секундда? 10 секунддан ичинде. Бул башында эле кечке сүйлөйт. Манас. Көпчүлүктө Аслан алейкум дейт. батырактан айт. Отурган коноктордон эле сурап койсом болот башка экен. Ури. Бир суроого жооп дайындап турчу азыр. Алло. Маке, короче, кыска нуска эфирдемин. Адамдын кенинде канча хромосома бар? 10 секунд азыр өчөт. Түшүнө жактым. Адамдын кенинде канча хромосома бар? Өчөт уже. Бол. 47? Чоң рахмат, баракелде. Кол чабуулар болсун. Эң эле жакындаганы Манас Алыкулов болду. Адамдын хромосомасында 46 хромосома бар. Адамдын Генинде 46 хромосома бар. Мен оюнда отура эмес экен. Андыктан Добур мырза бизге эң жакшы эфир кылып берген сизге чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуз. Эмгиде дагы Кудай буйрса жакшы жооптор берип, Кудай буйрса эмгиде дагы жакшы болот. Мынысы кол чабуулар болсун. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Ошо эки суроо менен эле эзип жүрөткөнбүз да бир суроо.